Бүгүнкү күндүн темасы эне сүтүн колдоо жана коргоо. Рекламалар дейбизби, ар кандай багыттагы маалыматтар терс таасирин тийгизип атат. Кошумча эне сүтү менен эмизүүгө. Статистиканы карай турган болсок, ушул эне сүтү менен 6 айга чейин, анан 2 жашка чейин эмизүү кескин түрдө азайып, Кыргыздарда 100% эле баягы эне сүтү менен багылган балдар болчу. Тилекке каршы азыр бул болгону 46%га түштү. Эне сүтүн бала төрөлгөндөн баштап бир ошол кечиктирбей эмизишибиз керек да. Алгачкы биринчи саатында сөзсүз эмизгенге жетишибиз керек. Ууз сүт менен камсыздандырыш керек. Андан ары дагы бала канча кааласа, түнү күнү эмизишибиз керек баланы. Энелерге, үй бүлөсүнө кеңештерди берип өтөсүздөр. Коронавирустун учурунда дагы маска тагып, өз сүтү менен камсыз кылса болот. Бул жукпайт. Работа матери самая уникальная. И мне хотелось бы пожелать всем родственникам матерей: помогайте матерям, потому что они делают то, что никто не может.